15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Бул күндүн алкагында ден соолукту сактоо, таза колдон баштала тургандыгын эскерткен атайын иш-чаралар өткөрүлүп келет. Талас районунун Акматбек Нуржанов айыл өкмөтүндө жергиликтүү жашоочулардын катышуусунда бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясы белгиленди. Колунда бактерия бар, келип туруп достору менен учурашат. Учурашсаңар эгоңор. Атуу кармап учурашкыла. Учураштың Таза колдор акциясынын алкагында жергиликтүү жашоочуларга ден соолукту сактоо, таза колдон башталары боюнча кеңири маалыматтар берилип, атайын оюндар уюштурулду. Балдарыбыз болсо мектептен болсо үйрөтөт экен, ата-энелер чындап келгенде кантип жуушту, эмне кылышты да билбейт экенбиз. Аябай жакшы экен. Элдер да көңүлдүү болуп, жашынакай болуп ошону үйрөнүп, ушундай семинар көп болсо экен, айыл өкмөтү ушундай немелерди каржылап көбүрөөк өткөзсө деп суранышып атат. Ушундай немелер көбүрөөк болсун. Мындан сырткары Нуржанов айыл өкмөтүнө караштуу номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымдары гигиеналык тазалыкты сактоо боюнча кеңештерин беришти. Колду таза жууш үчүн бул 40-60 секундта жетиштүү болуп саналат. Ошолдун ортосунда ошо суюк самун менен, өзүнүн эрежеси менен 5-6 катар эрежелер болот. Ошолорду таза жууп самун менен, анан ошо 40-60 секундтан ичинде жууп бүтүрөбүз. Андан кийин кургактап ачып алгандан кийин анан антисептик менен жуабызда. Биздин негизи медицинада ошондой кылып чайкагандан кийин ошо антисептик менен тазалап жууп, анан бар жууштарыбызды аткарып беребиз. Ошондо колдорубуз таза жуулат. Ар бир үй бүлөлүк меймандарыбыз бар. Ошондой эле өзүбүздүн ГИСВга келген элдердин бардыгына азыркы мезгилде кийинки убактарда жанагындай ооруларга, жугуштуу оорулардын көбөйүп бараткандыгына байланыштуу ушундай маалыматтар мындай убактарда деле берилип турат. Бүткүл дүйнөлүк таза колдор акциясы Аристин, Баткен жана Талас областарынын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоору аркылуу ишке ашырылды. Антисанитария боюнча дагы окутууларды жүргүздү. Анан ошол окуп бүткөн жанагы Жонарык айылынан 15 адам, Көктөкөй айылынан 15тен ошондо 30 адам бул окутуудан өткөрдү дагы. Ошол адамдар эки айылга эл менен ошол долбоордун максаты, долбоордун кандай ишке ашат, ошо тууралуу жалпы элге маалымат беришти. Азыркы ичип аткан суубуздун баарысы бул жогору жактагы эле суулар. А негизи таза суу деген мына жердин 60 метрден ылдый жагы ошо таза суу болуп эсептелет экен. Мына ошол боюнча да элдерге маалымат берип атат. А көпчүлүктөрү биз жердин үстүндөгү эле саркындуу сууларды ичип атабыз да. Мына ошол боюнча маалымат берип атат. Бул маалымат эл үчүн аябай жакшы пайда алып келип атат. Калкка гигиеналык тазалыкты сактоо боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары Аристин кызматкерлери тарабынан облус аймагындагы 10 айыл аймакта атайын иш-чара менен белгиленет. Негизи Арис алып бараткан долбоор, Арис оюму алып бараткан долбоор бул Баткен жана Талас областындагы айылдарды таза суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында бүгүнкү Нуржанов айыл өкмөтүндөгү 2 айыл Көктөкөй менен Жонарык 15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнүнө карата бүгүн иш-чара өткөзөбүз. Негизи бул кеченин максаты элге ушул күндү даңазалоо. Демек бул санитариянын эң башаты колду таза самун менен таза жуу. Бул иш-чара 10 айылда тең болот. Тазалыкты өзүңдөн баштап, ден соолукка кам көрүү башкы орунда. Андыктан жергиликтүү жашоочулар айыл аймактарда өткөрүлгөн бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү акциясына активдүү катышууга чакырабыз. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.